Урматтуу Чыңгыз Дүйшөнкулович, сиз жана мен сөзүмдө айтып кеткендей, бул министрлер кабинетинин эң чоң тармагы болгон бул экономика министринин орун басарысыз да. Анан жанатан бери коллегаларыбыз айтып кетти. Коллегаларыбыздын суроолоруна жооп берип атып сиз айтып атасыз. Өзү негизи болгону программаңыздарда 100 ишкана болгон болсо. 100 ишкананы пландаштырып, планга киргизип атасыздар. Анан сиз биздин урматтуу коллегабызга жооп берип атасыз. Ошонун 50-сү ишке ашса жакшы деп. Бул не деген нерсе бул? Кандай мындай сиз ошо өзүңүзгө канаттанасызбы ушул жооп берип аткан жообуңузга? Уят эмеспи бул? Мисалы, айыл жеринде жөнөкөй дыйкан бир жылда эрте жазда 100 бак тиксе, ошонун 50-сү жакшы жашап кетет, 50-сү куурап калат дегендей эле маселе болуп атат да сиздики. Же болбосо бир дыйкан кредитке алып туруп 100 кой алса, 50-сү өлөт күзгө чейин. 50-сү гана калат деген түшүнүк болуп атат да. Мындай биздин жалпак сөз менен айтканда. Бул оюнчук нерсе. Сиз килтеген бир чоң министрликтин орун басары болуп туруп анан анда эмнеге ачып атасыңар 100дү? Эмне кыласыңар ал жака расход кылып? Качественный кылып туруп 50-нин ордуна 30ду же 40ды ачпайсыңарбы анда? Эптеп эле бул жерде биз эми сандан сапатка өтүшүбүз керек бакыры. Биздин урматтуу президентибиз, жогорку жетекчилер канчалаган аракет кылып, көрүнгөн жактан жалдырап, инвестор алып келип, суранып, канчалаган акчаларды тартып келип атат. Канча элге жаман көрүнүп атат. А сиздер келип туруп кеңири 100дү курабыз, 50-сү иштеп кетсе дагы жакшы деп отурганыңыз бул кандай түшүнсөк болот биз? Ошол боюнча маалымат берип коюңузчу. Биякта албетте 100 ишкана ачсак, жүзөттөн өнүгүп кетишине биз 100% күчүбүздү жумшайбыз. Бирок мындан тышкары экономиканын куралдары бар. Эгерде 100 ишкананы жаңыдан баштасаңар, анын 100% көтөрүлүп кетиши мировой практикада болгон эмес. Биякта статистика бар. Эгерде бул жаңы ишканалар болсо, жаңы ишканалардын канча пайызы көтөрүлүп кетсе, бул удовлетворительный деп. Урматтуу, токтоп туруңуз. Бирок сиз айткандай биз турсаңыз, токтоп туруңуз. Сиз кайсыл жактан окугансыз? Кыргызстанда, эл аралык университетте. Кесибиңизде кандай? Бишкекский государственный университетте да окугам. Экология, природопользование, экономика, менеджмент. Сиздерди ошол Кыргызстанда окуганда сиз айткандай кылып окутканбы? Андан тышкары бимен болсо Государственный фонд развития предпринимательства да иштегенбиз. Ошонун ичинде урматтуу Чыңгыз Дүйшөнкулович, мындай мен сизге конкреттүү жооп мындай суроо берип атам. Бул деген сиз чоң бир министрликтин орун басары мынтип атканыңыз туура эмес да. Мисалы ушул экономика тармагына мен дагы бул ишмердүүлүккө келгенге чейин жеке ишкер болгом. Ал чисто банкротство бул сиз айтып аткан анализ. Анализ кылбайсызбы, айтпайсызбы? Хотя мисалы 80-90 иштеп кетсе 10%, 20%га чейин риск бар деп. Эч бир жерде бул бизнесте болобу, бул экономикалык базасын түзүп аткан мамлекетте болобу, 50-ге 50 деген нерсе жок. Бул 50-ге 50 деген нерсе бул түздөн түз банкротство бул. Бир аз мындай коомчулук карап турат сиздин ар бир сүйлөгөнүңүздү. Бир аз этияттасаңыз кандай болбосун? Сеңиздер. Жооп бербей эле коюңуз, уже түшүнүктүү эле болду. Рахмат.